Талас облустук жаштар кеңеши коомдук бирикмеси. Бул 2010-жылы түзүлгөн жаштар уюму. Максаты жаштардын көйгөйлөрүн аныктоо жана чечүүгө көмөктөшүү. Негизги багыттары формалдык эмес билим берүүнү жайылтуу, жаштардын эмилгелерин колдоо, кесиптик багыт берүү жана иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү, тынчтык куруу үчүн чыр-чатактарды алдын алуу. Дилгер жаштар лидерлерин окутуу курсу 6 айга созулат. 7 тематикада окутуулар жүргүзүлөт. 2017 жыл жана 2020 жыл аралыгында 91 бүтүрүүчү жаш лидерлер сертификатына ээ болгон. Курстун максаты мамлекеттик жаштар саясатын жергиликтүү деңгээлде ишке ашыруу, жаштар менен мамлекеттик, муниципалдык, өкмөттүк эмес уюмдар ортосунда кызматташтыкты жакшыртуу, жаштардын чечим кабыл алуу процесстерине катыштыруу, коомдогу көйгөйлөрдү көтөрүүгө жана чечүүгө үйрөтүү, жаңы кызмат көрсөтүүлөрдү ачуу. Портфолио бул 6 ай аралыгында жасалган практикалык тапшырмалардын жыйындысы. Окутуулардын негизинде студенттер сертификаттарга ээ болушат. Кызыл сертификат, көк сертификат жана катышкандыгы тастыктаган сертификат. Курстун алкагындагы натыйжалар. 2017 жылдын май айынан баштап 2020 жылдын март айына чейин 4 этап 91 бүтүрүүчү аяктады. Алардын 19-у кызыл сертификатка ээ болсо, 33-ü көк сертификатка, эми 13 жаш лидер катышкандыгы тастыктаган сертификаттарга ээ болушту. Жаштар борборлорун ачуу. 2 жаштар борборлору ачылды. Миңбулак айыл өкмөтү, Көк Кашат айыл өкмөтү. Бул жаштар борборлорунда 8 түрдөгү илимдер иш алып барат. Сүрөт тартуу, тогуз коргоо, шахмат, сайма саюу, дебат техникасын жайылтуу. Айыл өкмөт менен жаштар арасындагы кызматташтык. Шекер айылы, Актобе айылы, Жергетал айылы, Миңбулак айылы, Кыргызстан айылы жаштардын интеллектуалдык өнүгүүсүнө өз салымдарын кошуп келет. Практикалык иштердин негизинде Бакыян айылынын жаштарына көп түрдүүлүк, стереотиптер жана чыр-чатактар темасына тренинг өтүлдү. Тренингдин алкагында оюндар ойнотулуп, жаштардын кызыгуусу артты. Мындан кийин дагы ушул сыяктуу тренингтердин көп өтүлүүсүн, формалдуу эмес билим берүүнү жайылтууну жана ошондой эле айылдык китепканада жаштардын өзүн өзү өнүктүрүү багытында көптөгөн китептердин болуусун жаштар сунуштап кетишти.